Москва жана Москва областы боюнча кыргыз диаспорасы кыргыз биримдиги тарабынан 2023-24 жылдарга улуттук наркы сактоо жана өнөктөрүү демилгеси көтөрүлүп, улуттук программа катары Москва шаарындагы райондук, шаардык коомдор ортосунда оркестр уюштурулуп, коомдор арасында өткөрүлүп жатат. Сагынчымды саамга бөксөртүп алайын деп апама кат жаздым. Бардык нерсенин башталышы болот дегендей, Ару Дүйнө клубу дагы мындан 12 жыл мурун 2012 жылы 6 майда биз жана сиздер иштеген Москва шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө Москва Ару Дүйнөсүнүн 13 аймактык бөлүмү иштеп жатат. Ошондой эле жалпы мүчөлөрдүн саны 150дөн ашып олтурат. Биздин Ару Дүйнө адаби клубунун 2 чоң долбоору бар. Биринчиси Алыкулдун айылынан жолугалы аттуу долбоор. Бул Алыкул Осмоновдун туулган күнүнө карата ыр конкурсу жарыяланат. Экинчиси 3 акын долбоору деп аталат. Бул жерде биз жаңыдан жасабы же такшалып калганбы, айтор кандай калемгер болсо дагы элдин алдына талантын көрсөтүү үчүн чыгарабыз. Ошондой эле Ару Дүйнө адаби клубунун сөз чебери аттуу төш белгиси бар. Сөз чебери төш белгиси жылына бир жолу эң мыкты жазган калемгерге тапшырылып турат. Көптөгөн мүчөлөрү бүгүнкү күндө өздөрүнүн автордук китептерин чыгарып, автордук ырларына обондор жаратып, анан ошонун жыйынтыгында бүгүн биз Москва шаарында кыргыз биримдиги коомдук уюмунун ыр кесесин Баткен Өрүкзар коомунан алып, бүгүн өткөрүп, Кудай буйруса, Каракулжа коомуна тапшыралы деп белсенип турабыз. Бардыгыңыздарга ийгилик, кош келипсиздер. Бүгүн жакшынакай маанайда ыр кесебизди өткөрүп алалы. Жалпы координатор адаби клубда фуршет даярдап, биз ушу келген конокторду күтүүдөбүз. Бүгүн өтө чоң маанилүү күн, иштерине ийгилик. Ушул бүгүнкү иш-чараны, ыр кесени эң мыкты, жана эң бийиктикте өткөрүп алышына мен тилектешмин. 2024 жылдын 7 декабрда Москвадагы Ару Дүйнө адаби клубунун ыр кесеси болуп өттү. Ыр кесенин максаты кыргыз элинин каада салтын жаштарга жайылтуу жана коомдор арасындагы ынтымагын, маданиятын, достук мамилелерин чыңдоо менен кыргыз элинин наркын, каада салтын кийинки муундарга жеткирүү, улуттук наркты сактоо менен эл арасынан чыккан таланттарды аныктоо болуп саналат. Аталган иш-чарага элчиликтен, миграция министрлигинин өкүлдөрү жана коомдук активисттер, чыгармачыл мекендештер катышышты. Ару Дүйнө адаби коому кыргыз биримдиги диаспорасынын мүчөсү 12 жылдан бери кезектеги ыр кесе мааракесин өткөрүп жатат. Жетекчиси Айжан Мамасадыковна ар дайым коомдук иштерде ар дайым активдүү, бардык иш-чараларда жол талыкпастан катышып жүрөт. Ийгилик каалайбыз. Ару Дүйнө адаби клубу негизи бул чыгармачыл инсандардын клубу. Булардын чыгармачылык иштерине ар дайым күбө болуп келебиз. Бүгүн Кудай буйруса мына ыр кесеге даярданышып жатасыздар. Ушул кое турган ыр кесеңиздер, чыгармачылыктарыңыздарга барга ийгилик каалап, жалпы колдоп келген элдерибизге дагы ийгилик каалайм, ден соолук каалайм бардыгыңыздар. Жакшы маанайда ушул ыр кесени көрүп кетели деп келип отурабыз. Ушул Москвада жүргөн акын, жазуучу, калемгер кыз-жигиттер, өрчү жана ошондой эле жалпы өнөрлүү инсандар башыбызды бириктирип, Ару Дүйнө адаби клубуна 12 жылдан бери маданиятка өзүнүн кызматын кошуп келет. Буйруса биз менен бирге болуңуздар. Ару Дүйнөнүн ыр кесе уюштуруусуна атайын келдим, ошолорду колдоп, мындан да көп ушундай иш-чараларды патриоттук сезимдери ойгонуп, көп өткөрүшүнө аябай тилектешмин. Ар дайым буйырман болуп келип турганга аракет кылам. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Гүлбарчын Байымбетова элчи Кубанычбек Бөкөнтаевдин ыраазычылык баракчасын Ару Дүйнө адаби клубунун жетекчиси Айжан Мамасадыкова тапшырды. Асманыбыз ачык болсун, Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин демекчимин. Анан Ару Дүйнө адаби клубуна элчиликтин атынан ыраазычылык кат тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Андан сырткары келген коомдук өкүлдөрү катышуучуларга ыраазычылык баракчаларын тапшырып, чыгармачылык ийгилик каалашты. Таланттуулар биригип ыр кесени коюшту. 7 дуан элинин купулуна толушту. Кана эмесе биз дагы рахматты айталы. Подарканы таркатып, Каракулжа элине ыр кесе менен кайталы. Мадина Жапарова, Гүлдеса Капарова, Спара каналы, Москва шаары, 7 декабрь 2024 жыл.